Сабиров Талыбек Айтмаматовичти. Рахмат, Жамиле Кумачбековна. Урматтуу депутаттар, Азамат Кеңеш, айтсаңыз, вот больницаларда жанагы история болезнь больныйда электрон системага качан өтөсүңөр? Мен дайыма айтып келем да, мына өтөбүз, тигини өтөбүз деп атабыз. Бул жерде жанагы эле кол жазмай, жанагы кагаздарды клейт этип, анан кийин история болезньди бир жерде сактамай, качан өтөсүңөр электрон системага? Талайбек Айтмаматович, biz уже ушул тапта өтүп атабыз. Азыр эмеге Наткөстбелга электрондук мед карта кирди. Аны ошо апробация кылып туруп, бүт Кыргызстан боюнча бизде ошо центр электронного здравоохранения бар. Ошол аркылуу ошол эмелер программалар иштелип чыгып, азыркы убакта ал Ошо качан толугума өтөсүңөр деп мындай да. Улуттук госпиталда ошону апробация кылып атабыз. Андан сырткары амбулатордук медкартада жазалып чыкты. Аны дагы эметкенден жалпы жайылтабыз Кыргызстанга. 23-жылы жайылтабыз. Ошону батыр кылбай атуу кагаздарына жазат ошо чирибиле. Абдан туура айтып атасыз. Азыр эми 21-жылы врачтар 1С кирет, өзүнүн врачтын колдору ошо менен электрондук вариантта текшерип койсоңор да. Анан жана айттыңыз 200 миллионго чейин бюджетиңиз бар экен. Аны башка жака жумшаңыздар. Эми ошол жанагы обеспечить эткен каражат турат да, туурабы? Анан эмне да бир айттыңыз 198 дарыкана менен жеңилдетилген жанагы дары-дармектер боюнча. Мен да бир сунуш бердим эле. Şu dernekte жеке ишкерлер менен эмес, түз фармацевтский мындай компаниялар менен түзгөн договорлор болобу силерде? Барбы ошондой? Бул боюнча дагы бизге Акылбек Сөмбековичтин протоколдук тапшырмасы түшкөн. Ал боюнча иштер алып барылып, биз мыйзам долбоорлоруна өзгөртүүлөрдү киргизип, жанагы завод изготовительден түзмө-түз иштегенге азыр мыйзам долбоорлорун даярдап атабыз. Анткени азыркы мыйзамдар боюнча биз аны кыла албайбыз. Бул боюнча иштер тоже Азамат Кез, мына иштеп атабыз, эме деп атабыз. Мындай да милдеттүү медициналык камсыздандыруу негизинде силерге элдерге ушу мындай элементарный дары-дармекти сатып алууда жеңилдетип, азаттык бергенсе, ошондо жумушуңар билинет да. Андан аз жанагы мындай да мен кече эле мына Грамидин деген бармы сасатын тура. 3 жылда бир 220 сом эле, андан кийин 420 болду. Азыр мен кече ала алсам да 120 сом кымбаттап кетиптир. Анан больницанын ичинде аптекаларды бересиңер, жеңилдетип тура. Ошодон сыртка чыгып эле барсаңыз, сырттагылар кичине арзан турат. Именно больницанын территориясында турган дары-дармектер кымбат болуп атат. Ал жердеги жанагы врачтарыңар болсо, билеткен кайсы аптека барып, кайсы дары-дармекти алган. Ошол жагын көзөмөлдөбөйсүз, Азамат Кеңеш. Мен бюджеттик комитетте мен силерди колдоп берем. Мына биринчи окууда, мына экинчи окууда колдоп берем жумуштарыңар боюнча. Мына эми Тилек Абдыганиев мына жаш жаңы министр. Сиз дагы жанагы реформа деп атасыз. Эми чынында реформага барышыңыз керек. Сиз өзүңүз жаш министрсиз. Жана алда коллегалар айтып кетти. Ошон үчүн сөзсүз түрдө жана айтып атасыз, жумушчу топ түзүлдү дейт. Ошону ишке ашырыңыздар да. Бир мындай алдыга жыла турган бир жумуш болуш керек. Ошондо Азамат Кеңеш дары-дармектер менен бир жагынан көргөзүңүздөр да. Анан жөн эле мындай атыңар болгону менен бир мындай жакшы иштедим, дары-дармектерди эле алайлык. Берип атасың территориянын ичинде больницада. Арзандатып берсин. Кээде анын ичинде кымбат, сырткысы арзан болот. Эми бул туура эмес да. Анан ошо оорулардын эсебинен байган болбойт ошо дары-дармек сатып деген. Бу оорулар менен жыргагандан дары-дармек алып атабы? Айып кетейин деп алып атат дары-дармек, туурабы? Ошол жагын Азамат Кеңеш көзөмөлгө алып коюп, урматтуу замминистр сизде. Рахмат. Рахмат.